Кайтпаев. Мына ушу агайдын сөзүнөн уланды. Алматыда бүткүл союздук семинар болуп атыптыр. Хрущев өткөрүп атыптыр. Анан казактын биринчи катчысы Казак Республикасынын жетекчиси чыгып, биз, урматтуу Никита Сергеевич, быйыл Кудай буйрса 1 миллион пут буğday тапшырабыз деп ода беребиз десе, бүт зал дүркүрөтүп кол чаап түшүп кетиптир. А биздин Исхак Разакович менен Никита Сергеевич Хрущевдун ортосунда мамилеси көп жакшы келе берген эмес. Себеп Разаков дагы так ордуна коюп койгон. Кандай киши болсо дагы туура эмес болсо туура эмес деп айткан. Чындыкты дайым маңдайга баса бергилеп айткан киши катарында. Аны Сталиндин сүймөнчүгү деп Хрущев көп жакшы көргөн эмес экен. Анан Казакстандан кийин Кыргызстан чыгып трибунада Исхак Разакович сүйлөп атса, Никита Сергеевич анын сөзүн бузуп сураптыр. Вот, Исхак Разакович, ваши братья казахи обещали нам 1 000 000 пудов зерна за закрома Родины. Мына сиздер менен бир тууган боордош казак эли СССР кампасына 1 000 000 пут буğday тапшырам деп уада берди. А кыргыздар канча уада бересиңер дептир. Караңыз. Керемет сөз айткан. Мына авамда ошо Исхак Разаковичтин тукумунан болсо керек. Кошнасыбы? Мына караңыз. Исхак Разакович 1 мүнөттө ойлонбой туруп, туура айтасыз Никита Сергеевич дептир. Биз казак кыргыз бир тууганбыз. Экөөбүз биригип 1 200 000 пут беребиз деп койду. Казактардан 200 000ге көбүрөөк айтып коюпту. Туура жооп берген да. Теги сөз айтып атат, силер бир туугансыңар, канча бересиңер силер кыргыздар деп. Мына ушундай тапкыч, өтө мындай бир сөзмөр, керемет жетекчи болгон экен Исхак Разакович. Мына ушу киши азыр эске салып койду. Канча эт берет элек десе, көп деди да. Көптөн көп эч ким бере албайт да, туурабы? Аллах ушундай күлкүлөргө жеткирсин, ушундай тамашаларга жеткирсин. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ушундай курам менен баратабыз. Азыр эле Рахман Разыков агабыз Куршапта Мырзакеде болуп кечирим сурады. Себеп саат 7-де биздин телетаймаш бар. Бүгүн саат 7-де кайсы телекомпаниядан экен ошол дебатка чыгат. Мен Рахман экени жибердим. Себеп бул жерден жетишпей калам. Бул жерден Түз Жалал Абадка кетебиз. Андан ары карай Токтогул, ошонун ары карай Таласка кетебиз. Аллах жолубузду ачсын. Бизди БШК кичине күнүбүздү уурдап койду. Бираз башка партиялардан кечигип баштадык. 11 күн дээрлик биз чыга албай турдук. Мына алгачкы кадамдарыбызды сиздер менен өткөрүп атканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Эми ушул курам жактыбы сиздерге? Биздин курамыбызда бир да банкир жок. Бизде бир да базарком жок. Бизде бир да бензин саткан же солярка саткан киши жок. Бизде бардыгы өз эмгеги менен ушул даражага жеткен азаматтар. Мына ушул Рахман Разыков, биздин катарыбызда генерал Курсан Асанов бар. Курсан Асанов кечке чейин жыйындарыбызда чогуу болуп, бүгүн эртең менен учуп кеткен, себеп сотко чакырды. Белгилүү иштер менен билесиздер, кой таш маселеси менен. Азыр мага телефон чалды. Соттон чыктым, кечки рейс менен учам. Кудай буйрса, эртең менен Жалал Абадтагы жыйында сизге кошулуп калам, аке, мени күтүңүз деп. Ошол Курсан Асанов бар, генерал Субаналиев бар, мыйзамдарды эң керемет көп жазган инсандардан Ишенбай Кадырбеков бар, Айтор. Коалиция деген сөздү туура айта алган. Эл аралык деген сөздү жаза алган. Өзүнүн фамилиясында ката кетирбеген. Сабаттуу, колу таза, акылы тунук инсандар баратабыз. Биздин рахмат. Биздин биринчи ондугубузда 30га жашы жетелек 4-өө бар. Бирөө 3-өө бар. Бирөө 33 жашта, ал Айгүл Сатарова деген кызыбыз
Leylek rayонунан талапкер болуп баратат. Ал 4-нчү орунда баратат. 8-нчи орунда мына жерден Кара Дыйкандан Орозайым Нарматова деген 25 жаштагы кыз баратат. Москвадагы, Россиядагы, сыртта жүргөн, иштеп жүргөн биздин азамат жигиттерибиздин, кыздарыбыздын укугун коргоп, мына ошол YouTube каналын ачып, тынымсыз маселе көтөрүп жүргөн ошол Орозайым Нарматова деген кызыбыз, Мирлан Ураимов деген жигитибиз, бизде дагы Шайырбек деген жигитибиз, мына ошол сыртта Назгүл деген жигит кыздарыбыз, биз сыртта иштеп жүргөн жаштарыбыздын 5-өөнү биз бүтүн Кыргызстан курамыбызда алып баратабыз. Депутаттыкка талапкер кылып, биздин курамда акчасы барлар түзгөн жок. Бийлиги бар, байлыгы барлар түзгөн жок. Эл курайт дегенбиз. Эл курайт. Ошондуктан урматтуу туугандар, биздин партия башкалардан айырмаланып, 90-нчы турасызбы, 9-нчы турасызбы, 60-нчы турасызбы, 6-нчы турасызбы, ким депутат болорун сиздер чечесиздер. Мына алдында туруп алыптыр, булар депутат болот экен, артында калгандар калып калат экен деген ойдон алыс бололу. Мен съезде жарыяладым. Биздин делегаттардын, партиялаштардын баары колдоду. Бизге партия көтөргөн депутат болбойт. Бизде эл көтөргөн, эл ишенимине ээ болгон жигиттер, кыздар депутат болот деп. Ошондуктан ким канчанчы турат ага карабаңыздар. Мүмкүн 2-нчи турган, мүмкүн 5-нчи турган депутат болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн 105-нчи турган депутат болуп калышы мүмкүн. Ал биринчиден Аллахтын амыры, экинчиден касиеттүү элибиздин колдоосу. Биз кандай максатта баратабыз? Башка партиялардай болуп ант ичкен жокпуз. Ант ичиргенде жокпуз, китеп кармаганда жокпуз. Башка партияларда орун талашып эми үчүн мушташып кетишет, себеп алар пул берип кирген. Бизде пул берип эч ким кирбейт. Мен ушул талапкерлердин бирөөсүнөн бир куюм чай да ичпейм. Партиянын төрагасы катарында. Айтышты, $200,000 сурап атат деп. Эгер мен $200,000 сурап, ошо катарыбызга киргизген болгондо, көрүнгөн столбаны кучактап мен деле чыгарат элем моундай плакаттарды. Бизде андай акча жок. Биз болгон кезде дагы ошондой болуп көчө кучактабайбыз. Биздин сүрөтүбүз тал теректе калбайт. Биздин сүрөтүбүз эртең шалы куруткан жерде жайылбайт. Биздин сүрөтүбүз эртең чөптүн үстүнө жабылбайт. Биздин сүрөтүбүз Аллах кааласа элибиздин жүрөгүндө тартылат. Биз сиздердин жүрөгүңүздөрдө болобуз. Мына көрүнгөн шамал болсо желбиретип атат, Биз сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алабыз иншалла. Себеп биздин каккан жүрөк сиздердин каккан жүрөк менен бирдей кагылат. Биз дагы сиздерге окшоп тишибиздин кирин соруп, биз да сиздерге окшоп кыйналып, жол басып, 1200 чакырым машина менен жүрүп, сиздер менен жолугуп атабыз. Кайсы партиянын төрагасы келип атат айланайындар? Ким келип атат? Алар саламын жиберип коет. Силер билесиңер кимден кандай саламдар келип атканын. Силердин өзүңөрдүн керегиңер жок, силердин паспортуңар керек болуп атат. Азаматтар. Барган жерде айтышып атат, паспортубузду жыйнап атат. Жыйнап атса бербей кой. Данияр, кандай дейсиң? Бербей кой да. Үйүңө кирип сандыгыңдан алып кетип бараткан жок да. Өзүң кирип алып чыгып берип атасың да. Эмнеге? Бир колуң менен паспортты берип атасың, бир колуң менен бая баланы алып атабыз да. Ушул бергениң дагы тоз окусун, алганың дагы тоз окусун деп чырылдап жүрүп чубак кетти го. Кандай дейсиңер? Бирок быйыл биздин көзүбүз башка, жүзүбүз башка, өңүбүз башка. Кандай дейсиздер? Качан ушундай мезгилде, жыйым терим болуп аткан мезгилде бизде эл жыйналабыз десе саат 5-те ушунчалык жыйналдык эле.
Бул жыйналыш эмнеден кабар берет? Бүлбүлдөп жанган үмүттөн кабар берет. Мен лейлектен бери ушу сөздү айтып келатам. Бул үмүт оту качан жанды? Быйыл 9 сентябрда жанды. Соттон бүтүн Кыргызстан таптаза утуп чыккандан кийин бүтүн Кыргызстандын айылдарына ушул үмүт жанды. Биз чындыкты өз күчүбүз менен жеңип аларыбызга көзүбүз жетти. Эми артка жол жок. Биз тикеден тике турабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы 10 жылдан бери какшып айтып келатабыз. Болгонун болгондой. Биздин партияга 14 жыл болду. Кечеле башыбызды бириктирип көтөрүп чыга калган жокпуз биримдик деп. Биздин партия мекенибизди качан тандап алган. Бүгүн чыгып атат кээ бир мекендер. Биз элибизди дайым сүйүп келгенбиз, эл менен чогуу болгонбуз. Бүгүн эле мекенчил болуп кала калган жерибиз жок. Биз дайым бирге болгонбуз. Мен 11 жылдан бери бир күндө мамлекеттик кызматта иштеген жокмун. 11 жыл. Элестетиңиздер. Бирок мен ачка калган жокмун да. Бирөөдөн жалдырап барып 1 сом сураган жокмун. Бирөөнү мактап коюп 100 сом алган жокмун. Мына ушуга мен терең ишендим. Ар бир кыбырап жүргөн кумурсканын да рызкысын Аллах бербесе, пенде эч нерсе бере албайт. Биздин бүгүн 1000 сом берип, 2000 сом берип, башыбыздан сылап кетип бараткандар эртең терибизди сыйрыйт. Ушу кезге чейин сыйрып келишти. Эми ушундай кылалы. Эми ушундай кылалы туугандар. Алардын берген акчасын албаганга аракет кылалы. Бирок напси деген жаман. Өтө жаман напс. Жок деп туруп эле кол иштеп кетиши мүмкүн. Ошондой болуп калбагыла. Болуп калган кезде дагы ошо шылуундардын терисини бир шылып көрбөйлүбү? Алып туруп жайлабайлыбы? Кандай дейсиңер? Баягы чок басып алган тооктой кылып көрбөйлүбү бир? Көрөсүңөр ошондо секиргендерин алардын. Баягы тилласын жоготуп жүрген калардай болуп көрөсүңөр да ошондо. Алар ойлоп атат, биз силерди сатып алабыз деп. Кээ бир азаматтар чыкты. Биз бүтүндөй элди каалаган жакка бурабыз, каалагандай кылып алабыз, каалаган добушту сатып алабыз деп. Аллахтан улук эч зат жок. Андай сөз айтпаш керек. Мына кээ бир инсандар болгон. Биз кеминде 40 жылга келдик бийликке дегендердин бүгүн бийлик эмес, жыты да жок Кыргызстанда. Биз кеминде моундай нерселерди жаса беребиз деген азаматтардын бүгүн жасамак турсун өз төшөгүнөн тура албай жаткандар бар. Туугандар, биз бүтүн Кыргызстан партиясы ушул депутат болбосок да, сыртта жүргөндөрдөн кайсы жерден какшаса ошол жерде жүрдүк. Сиздердин үнүңүздөр кайсы жерден зарлап атса ошол жерде болуп аттык. Биз депутат болбосок да иштеп аттык. Ошон үчүн бүгүн Карагулжада бир эжеке чыгып айтып атат. Мен айтат, сен дейт 30 жылдан бери депутатсың дейт. Сени ушунча жыл шайладык дейт. Сабаты жок эмес, сабаттуу. Каяктан көрдүңөр? Теледен? YouTube'dan çıktı. Astagfirullah. Çıktı mı ошол? Oo. Men sizlerge gelip süйлөшүмдүн деле кереги жок экен. Ошол жерде окупсуңар. Telefonu çoktur da bas. Telefonu жок. Мына жерде Уран, кел Уран. Сен эч качан артта калба балам. Мына Уран болуш деген, мына ошол Мырзакеден бизден талапкер болуп баратат. Жаш жигит. Керемет жигит. Канададан келди. Четтен келди жакында. Канадада эмне иш кылып жүрдү дебейсиздер? Иштеп, окуп жүрдү. Мына эми эмгегиңди, билимиңди англисче десең англисче, французча десең французча сүйлөйт экенсиң, эми кыргызча сүйлөп кор деп атам. Кандай дейсиңер? Ошол мен тамаша айтып атам.
Бул кишинин атасы мыкты болуш деген аксакал. Көңүңүздөр таанысаңыздар керек. Ушул дайым элим жерим деп күйүп жүргөн азаматтардын бири. Ушул жигитти дагы чакырып арабызга кошуп, Америкада, Канадада жүргөн жакшы. Бирок ушул өзгөнгө, элибизге, Кыргызстаныбызга, жерибизге кызмат кылалы деп чакырдык. Ушундай сабаттуу жигиттер керек. Мына мисалы башка мамлекеттердин аттарын, шаарларын жазганда туура жазат да, кыргызчада, орусчада, англисчада туура жазат. Бул жигитти сыртка жиберип койсоң, сүйлөгөндө уялбай телевизор карап отурасың. Бир нерсени былгытпайт. Мына ушул Уран Болуш деген азамат бизден талапкер болуп баратат. Бар бол, антып артта калба, кетип тур. Бая көрдүңөрбү десем, көрүп алдык, силер айтканыңарды угуп алдык дегенде могу жерде бир тууган акем турат. Аблаз Ажы деген. Ушу киши көз кичинекей 4-5 жаштагы, 5-6 жаштагы бала элек да. Анан шоктонуп чоң атабыздын үйүнө бардык. Ал кезде машина жок эле. Бир каттаса бир 2 саатта бир машина өтөт эле. Жөө аябай кыйналып барып, кеч кирип кетип барды эле. Азыр эсиме келип кетти. Бир машина жүктөп, пахал жүктөп алды эле үстүнө. Биз үстүндө кетебиз деп алсак, макул деп энебиз бар эле бир. Мен чоң атамдын бир тууган энесинин байбичеси, биз эне дейт элек. Баарын эне дейт элек. Азыр эле тергеп калды баары. Эне дегиси келбейт. Анан ичибизден бирөө мактанып койду да. Келетканда да машина менен келип, кетип бартканда да машина менен кетип бартабыз деп мактанып койду эле. Энебиз угуп калды дагы, машина менен келгенсиңер, түшкүлө деди. Ана пакалдан сыйгаланып кетесиңер, түш жөө кетесиңер деди. Баягы баланы айтабыз да, сенин тилиңди бирөө бурап атабы, айт деди. Бизди пияда келди деп кыйнап аткандан кийин кете берсин деп. Ошону түшүрүп жөө айдаганда келатып адашып калганбыз. А силер Каракулжаны көргөн болсоңор, мени эмне сүйлөтүп атасыңар? Мына эже сатып койдуңуз, түптүз отуруп. Живой. Рахмат. Мына ушундай оюн күлкү тамашага жеткирсин. Биз дайым сиздер менен болуп келгенбиз. Биз ушундай ой менен баратабыз. Эгер бүтүн Кыргызстан парламентке кирип калса, биз конституцияны өзгөртөбүз. Эмне үчүн? Биз президенттик шайлоого алып барабыз. Мына баш аламан конституция жарабайт. Муну 10-жыл айтканмын. Кылдай кыйшайбай келетабыз. Биз 120 депутаттын санын 50-ге кыркабыз, дагы 60-ын калтырабыз. Калган 60-ына үнөмдөлгөн 400 миллион акчаны же мугалимдердин айлыгына, же мектептердин курулушуна, же дарыгерлердин айлыгына бир жагына кошобуз. Мен убада бере алам ушуга. Акылым да жетет, тажрыйбабыз да жетет. Андан башка Кыргызга 25 министрдин кереги жок. Бизге 11 министр жетишет. Швейцарияны караңыздарчы. Бизден калкынын саны боюнча 2,5 миллионго көп. А депутаттардын саны билесиздерби канча? 47. Бюджети канча билесиздерби? Биздин бюджет бир 2 миллиард доллардын тегереги, алардын бюджети 280 миллиард. Ошончо бай өлкө 47 депутатты кармайт. Кишинин кирин соруп 1 миллион сыртта тентип жүргөн Кыргыз өкмөтү, Кыргыз бийлиги 120 депутатты кармайт. Жарымы атын да жаза албайт. Керекпи бизге ошондойлор? Биз депутаттарды элге кайтарып беребиз кайра. Эл шайлайсың деп. Парламентти партия шайлабайт. Эл шайлайт. Сиздердин таразаңыздардан өтүш керек. Сиздердин элегиңиздерден өтүш керек. Айрыкча биз өзгөндүктөр жакшы билебиз го. Туурабы? Биринчи баягы калта күрүчүшө турган калбырга элейбиз. Эжем жакшы. Жакшы дейсиз. Ошо калта күрүчү түшкөндөн кийин анан сал иригирээк калбырды алабыз. Анда нак демзиралар кала турган болот. Анан кийин болгондо дагы акчакты эмне кылабыз эже? Мына ошондой болуп
күрмөк менен күрүштү теребиз, ажыратабыз. Партиялык шайлоо деген бул үстүнө дашта сарыны коёт дагы, ортосуна күрмөк туруп берет. Капты көтөрүп алып кете бересиз. Баракалла. Ошон үчүн ишенбей, төгүп, укалап көрүп атабыз. Депутатты тандаганда курсак менен тандап атабыз. Көз жабык, акыл отключениеда. Барбы ошондо? Ошону эми мындайсында элге кайтарып берели деп атабыз. Эл өзү шайласын. Биз башта ушундай шайланчу элек. Андан кийинкиси тартипти ушундай күчөтөбүз. Бишкектен каккан казык ушул биздин Жыландыда болобу, Зергерде болобу, Ири сууда болобу, Ничке сайда болобу, Аюуда болобу, титиреп туруш керек. Ушундай тартип болуш керек. Ансыз болбойт. Биз өлкө болбой калдык. Андан башка дагы көптөгөн ойлорубуз бар. Мен эчен ошо телефонуңузду эле ачсаңыз, Мадумаровдон көп сүйлөгөн эч ким жок. Азыр эми сөздү мындай кылалы. Караңгы киргенче, Малкал үйгө келгенче бүтүрүп биз дагы бата кылып кетсек, сиздерге уруксат берип, мындай аксакалдаштырып бере берсек, Исхак Абсаматовичке берсек сөздү. Исхак Абсаматовичтен кийин сүйлөй турган азамат болсо сүйлөсүн. Биз андан кийин анан жыйынтык чоочу сөз менен бүтүрөбүз. Жарайбы? Рахмат, келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк. Сиздердин убактыңыз келип калды. 5 жылда бир жолу ушундай мүмкүнчүлүк берилет сиздерге. Сиздердин алдыңыздарга балдарыңыздар, кыздарыңыздар жакшынакай кийинип, чачтарын тарап, сакалдарын алып, сүрөттөрү менен жана сөздөрү менен келет. Унутулган алыскы туугандар эстелип калат, күйөө балдар кайын журтуна барып калат, жээндер тагаларына барып калат. Шыл баары кыдырып кетет Кыргызстанда. Шайлоо деген баракет башталат. Мына бүтүн Кыргызстандын бир ураны бар, жетишет деген сөз. Мен ойлоп атам 30 жылдык мына башкаруу кылган иштери жетишет. Эл жыргаган жок. Турмуш өзгөрүп атат, турмуш оңолуп атат, турмуш жакшы болуп баратат. Бирок бул өкмөттүн, бийликтин эмгеги эмес. Бул өзүңөр кара жумуш менен, балдарыңардын жумушу менен тапкан пайда. Эжекелерибиз айтып атат. Биз мамлекеттик органда иштегенден кийин, өкмөт бизге акча бергенден кийин, биз ошо өкмөттүн партияларын колдошубуз керек. Андай эмес. Өкмөт силерге чөнтөгүнөн алып берген жери жок. Бул өзүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз иштеп, тапкан айлыгынан налог төлөп туруп, салыкты топтогондон кийин ошол сиздерге айлык болуп келет. Ошол айлыктан милиция кызматкерлери айлык алат, ошол булактан. Демек ал батырлык эмес, ал милдет өкмөттүкү. Мына аксакалдар отурган бизге өкмөт пенсия берип атат, биз ошого өкмөткө көз карандыбыз, андай эмес. Ömür boyu iştep tıyındap toptoğun akçalardın bir bölümü sizge kelip atatалды. Hem turmuş uşunda eken de, oşul sizler toptoğun akçanın 3'tön 4'tön 3'ü SSR mamleketi dırganda kalıp ketken. Oşul kişineki penjanı sizler jinagan aylığınарды kaytarıp atat. Al hiç kanday batırlık yok al жерде. Ebe aldığınızlarga kelip turup jakşınakay jigitlerimiz, kızlarımız, sulu tatnakay номер 1, номер 2 деп мактанышат. Сиздер тааныбаган, 5 жыл тааныбаган депутаттар да кайра барып атат. Мен Жогорку Кеңештин депутаты болдум 4,5 жыл. 120 депутаттын арасында көп болсо мен 40 кишини мен тааныйм. А сиздер каяктан тааныйсыңар депутаттарды? Себеби ошол калгандары үн чыкпай отурат. Бирок ошол депутаттардын айылында кээ бир учурда мектеп оңдолуп калат. Бирдеме курулуп калат. Кнопка баскан үчүн, кошоматчылык кылган үчүн аларга бюджеттин акчасынан бөлүп берет. Андай болбош керек. Жогорку Кеңеш бир жылда бир жолу 100 мектепке ремонтка акча бөлүнсө, закон менен ошо барыш керек акан. Кнопка баскан үчүн эмес, кошоматчылык кылган үчүн эмес.
Ал милдет. Барыбыз дайым ошо өкмөттүн бийликке рахмат деп айткыбыз келип атат деген айрыкча эжекелерибиз, мугалимдерибиз бар, врачтарыбыз, милицияларыбыз кызмат кылып атат. Мен айтып кетер элем. Биринчи кезекте ушул баары тең чоңдор силердин акчаңарга айлык алып атат. Сиздер топтогон салыктан өзүнүн турмушун жүргүзүп атат. Демек ким кимге карыз экен? Албетте сиздердин алдыңыздарга бүт бийлик карыз. Эртең мен барган Каракулжага, эми айылды тосуп алып, мейли тосуп алсын, киргизбесин Мадымаровду. Болду, сүйлөтпөсүн Мадымаровду. Чыксын бирекей жекем, бакырсын, өкүрсүн, ыдырасын, бирдеме кылсын. Ал эмне акыбалды өзгөртөбү? Мына өзүңүз эжеке айттыңыз. Ар бирөөбүздө чөнтөгүбүздө iPhone бар, э? 1000 жол тоссоң деле баары көрүп турат да, түшүнүп турат да. Бул жасалма, даярдалган, октолгон, же башка сөз табасызбы? Атайын жиберилген. Kim kelse de, siyasi uçurunda, şayloo uçurunda kim kelbese de, sey hurmat meni tosip al, meyli doş bermesең, berbe. Бирок кел, сүйлөп кой, коелу, рахмат, жакшы барга деп кой, барыбыздын милдетибиз да. Бир гана ушул жерде ушундай, аябай мындай кызыктай жолугушуу болду, э? Туура айтат Адахан Кирсонбаевич. Элге капаатчылык жок. Көпчүлүк эл уялгандан келбей койду. Жолду гаишник тосуп турса, киргизбесе. Каяка баратасың? Встречага жок, уруксат эмес. Демек, кээ бир адамдар ушул районду приватташтырып алгандай сезип атат. Ал андай эмес. Адашып атат андай. Туура эмес кадам кылып атат. Мен ойлоп атам, сөзсүз ушуга жоопкерчилик болот. Намыс деген болуш керек. Эл деген түшүнөт барбы? Карап турат. 40 000 шайлоочуну эч ким эч качан сатып ала албайт. Менчиктирише албайт. Ол менин элим деп айта албайт. Мени колдогон эл деп койсо, мен түшүнөт элем. Мага колдоо көрсөткөн, мен өз учурунда депутат болуп жиберген десе, мен түшүнөт элем. Бирок мен районго киргизбейм. Бул партия жакшы, буну киргизбегиле деген, бул мен ойлоп атам акылга сыйбаган нерсе да. Убакыт келет, эл түшүнөт. Анан мына сатып алат, сатылат деген сөздөргө бир мисалды келтирем да. Эми ал мындай экен да. Адамдын мүнөзү ушундай экен да. Базар деген базар экен да. Саткан киши болсо кардарда табылат экен да. Ар кандай болот? Ошондуктан бир мисалды айтып кетейин. Бир экинчи шайлоодо 2005-жылы менен бир атаандаш чыккан да. Кадамжай районунда. Анан ошол бир участкада 2 агитаторго акча төлөп айлык. Шайлоо күнү жей турганды ичирип, анан кийин жыйынтыгынан 0 алды да. Мен ал айтты. Исхак, сага там бердим деп. Мына 2 жигитке түшүнбөйм деп. Менден айлык алышты деп. Бул уят деп, мен ал балдарды таптым. Чын айтканда мен айттым, уят кой эми, ода берген экен. Жок дегенде экөөңөр дош берип кое койсуңар. Алар мындай деп атат. Ака, биз ойлодук, 1,5 берип койсо, биздики деп коймокпуз. Өзүңөр түшүнгүлө. 1,5 бары бир берет да. Силердики деп койсуңар да. Кыйналбагыла. Канчалык шайлоо алдоо жол менен болсо, ошончолук биз кыйналып калып атабыз да. Себеби жогорку кеңеште эгерде мындай чырылдап турган күч жок болсо, жөнөкөй элдин көйгөйүн көрсөтүп турган бир айылдык эмес, жалпы Кыргызстандын көйгөйүн көрсөткөн партия жок болсо, анда өнүгүү болбойт, кыймыл болбойт. Баарыбыз жатып алабыз томпоюп. Жыл сайын орден медаль төшүбүзгө тагабыз, почетный грамота беребиз, бири-бирибизди мактайбыз, ошо менен тарап кетебиз. Дагы бир кезектен кийин чимкилик парламент болуп калат. Мен каалайт элем кийинки парламент чимкилик болбосун. Мен каалайт элем кийинки парламент иштей турган парламент болуш керек. Анын үчүн бир гана жол бар. 4-октябрда шайлоо участкага барып туруп, номер 8 партия бүтүн Кыргызстанга дош берсеңиздер, ошого жетебиз. Рахмат. Рахмат, Исхак Сматович. Азыр мына Санжар Берикбаев деген биздин талапкерибиз. Тушу кишиге дагы 2-3 мүнөт берели, мен көрүп атам, суроолор аябай көбөйүп атат. Дагы мени жарым саат жооп беришке туура келет. Ошон үчүн Санжар мырза кыска. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Өзгөнлүк туугандар. Мен сиздерден биринчи кечирим сурайм. Биз сиздерге биринчи келишибиз керек эле, ушуна кечигип келип атабыз. Өзгөн эли, Өзгөн району тарыхый эл.
өзгөн эле мыймандос эл. Мен биринчи сиздерден ушу биздин конокторубузду отуруп алганга уруксат берүүңүздөрдү сурунам. Себеби мен кененирээк баягы акылымды да бир жыйынтыкка келип алышым керек. Сиздер отуруп алсаңыздар мен кененирээк сүйлөйт элем. Сиздер аркамда турсаңыздар мага сүйлөгөнгө кичине. Урматтуу өзгөнлүк туугандар, мен табиятымда ушундай адам экенмин. Эч качан бирөөнүн көзүнчө мактап, же болбосо бирөөгө кошомат кылуу менин табиятымда андай жок экен. Мен 2010-жылдан бери ушу Адакан Кимсанбаевичтин этегин кармап ушул кишинин тарбиясын алып келатам. Мына чаңгеттик эр сулук туугандар билет. Биздин атабыз өмүрү бою ушул коммунист болгон, мамлекеттик кызматтарда иштеп өткөн киши. Мен Адакан Кимсанбаевичтен өзүм барып сурандым. Сиз өтө турган партияга эң алдыңкы ушу тизмеге кириңиз, бизди унутуңуз, бизди таштаңыз, сиз барыңыз жогорку кеңешке, элдин көйгөйүн чече турган сизсиз деп. Бул киши ага макул болгон жок. Анда мен сурадым, мени 120-чы кылып жазып коюңуз, мен ушул партия өтсө, мен ошого курсаммын деп. Ага да бул киши макул болгон жок. Эми мен эмнени айтат элем? Бүгүн мен сиздерге жана айтпадымбы? Ушул кошомат кыла албайт экенмин, бирөөнү көзүнчө мактай албайт экенмин. Мен эч качан Адакан Кимсанбаевичти көзүнчө эч качан мактаган эмесмин. Азыр да мактабайм, мындан кийин да мактабайм. Себеби кыргыз эл ушундай киши экенбиз, эл экенбиз. Баягы көзүнчө мактап аткан болсо өлдү дей бериңиздер. Аркасынан ал жамандап аткан болот, же болбосо бир башка нерселерди айтып аткан болот. Мен буга чейин дагы айтып жүрөм, партиянын Адакан Кимсанбаевичтин кылган иштерин сиздерге өзү жокто айтып жүрөм. Көзү барда эч качан айтпайм бул кишиге. Мына көрүп атасыздар, азыр козгарындай болуп сүрөттөр жайнап турат. Мен бир жерге дагы сүрөтүмдү илгеним жок, бир дагы социалдык тармактардан өзүмдүн кайрылуумду жасаганым жок. Себеби менин Кудай берген бутум бар, алдыңыздарга өзүм барам. Кудай берген көзүм бар, көйгөйүңүздөрдү барып көзүм менен көрөм. Кудай берген тилим бар, ошол тилим менен сиздердин көйгөйүңүздөрдү ушул кишилерге жеткирип айтамын. Менин алдыма койгон максатым эмне? Эгерде Кудай буйруп, Кудай насип этип, биз жогорку кеңешке барып кала турган болсок, мен биринчи өзгөнгө бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын коомдук кабылдамасына ачам. Ар кварталда ошол жерде келип 3 күндөн отурам. Мен депутат боломбу, болбоймбу, ал маселе эмес. Партия өтсө, мен ошол жерде отурам, сиздердин көйгөйүңүздөрдү угам, алдыңыздарга бутум менен басып барып көрөм көйгөйүңүздөрдү, көзүм менен көрөм, тилим менен ушул кишилерге жеткирем. Эгерде тилим менен жеткире албай турган болсом, ар бир айылдан аттуу баштуу аксакалдарды алып ушул кишиге барам. Мен бул кишини билем. 3 жылдан кийин президенттик шайлоого барат. Эгерде сиздердин көйгөйүңүздөрдү укпай турган болсо, кайра келип айтам сиздерге. Мадумаров мен укпай атат деп. Мен бир дагы жерге сүрөтүмдү илгеним жок. Неге? Себеби ар бириңиздердин айылдарга ушул мен элчи катары милдет аткарам. Сиздердин көйгөйүңүздөрдү ошол жерге жеткирем. Эгерде жеткире албасам, жанагы айткандай аксакалдарды алып барам. Мен ошол милдетти аткарганга сиздерге убада берем. Жанагы башка партияларга окшоп көчөңүздөргө асфальт кылып берем деп айта албайм. Көчөңүздөргө жанагыдай спорт зал куруп берем деп айта албайм. Бул нерсенин бардыгы мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Мен бардык тармактарда иштедим. Бир гана саламаттык сактоо министрлигинде иштебесем, калган бардык тармактарда иштедим. Кесибим менин өзү финансистмин. Спорт тармагында 30 жылдан бери жүрөм. Билим берүү тармагында иштедим, спорт тармагында иштедим, айыл чарба тармагында иштедим, тышкы иштер министрлигинде иштедим, ички иштер министрлиги. Саламаттык сактоо министрлиги иштебегеним деген себеби мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, пандемия болуп атат. Бизде жанагы Адакан Кимсанбаевич айтып аткандай, ушул 200 миң
акча беребиз деп сөз берип алып, убада берип алышып, ошону бербестин айласын кылышып, пневмония деп жанагы экиге бөлүштү. Ошол оору менен мен өзүм дагы оорудум. Эң акыркы стадиясында оорудум. 2 күн комада жаттым. Ушул Жабраил периштенин колунан мен ушундай айтам, жулуп алып, жараткан Аллах өзү ошол Жабраил периштеге мага бербей сиздерди алдыңыздарга тирүү жөнөттү. Мындан кийин мен сиздердин алдыңыздарда болом, буга мен убада берем. Ошондо мен саламаттык сактоо министрлигиндеги көйгөйдүн бардыгын көрдүм. Бардыгы биздин жанагы айтып аткан көрдүңүздөр. Bir gana janagı men özüm ukollardı satıp alıp attım. Janagı darılardı satıp aldım. Geparin degen gana ukol 3000 so'mga çeyin çıktı. Barыңыздар gördüңүздөр. Bugün al kayra 1800 so'mga düşüp kaldıdır. 370 so'mga çeyin satılıp atat. Men oşonu 3000 so'mdan satıp alıp attım oşol mezgilde. Bugünkü uşu salamatlık saktoo ministrligin bizdin salamatlık saktoo ministrliginin dengeyinin men özüm ошол жерде жоон терим менен сездим. Кандай акыбалга келип калгандыгыбызды. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетем. Эми баягы көп мени азыр жана Адакан Кимсанбаевич айткандай, мен кайсыл тармакта иштесем, эч бир жерде бир же эскертүү, же бир сөгүш, же бир жана алганым жок. Бардык жерде мактоолорго гана татыктуу болуп аттым. Кудай буйрса, ушул партия өтүп калса, мен сиздердин дагы мактооңуздарга татыктуу болом деген үмүт бар. Буга мен сиздерге убада берем. Алдыңыздарга ошон үчүн келип отурам. Кудай буйрса 21 сентябрдан баштап менин өзүмө бөлүнгөн округга ар бир округга барып мен сиздер менен жолугушам, көйгөйүңүздөрдү угам, көзүм менен көрөм. Ошонун бардыгын Адакан Кимсанбаевичке жеткизем. Менин убадам ошол. Рахмат каныңыздарга. Рахмат, Санжар, тилегиң кабыл болсун. Суроолор көп. Мен кыска жооп берейин. Ассаламу алейкум дейт Адакан ака дейт. Депутат болуп калсаңыз Кыргызстандагы шияларга чара көрүлүүсүн жана крестьян мусулман салттуу эмес агымдарга катуу карайсыз. Агахан фонду дегеле шиялар үчүн өтө коркунучтуу болуп калды дейт. Аллахым Адакан мырза ушуга токтоло кетиң деп Жумабаев Курал дейт, Екатеринбург шаарынан дейт. Екатеринбург бизди түз эфирде көрүп атабы, э? Көрүп атабы. Баракелди. Мына Бишкекте отуруп алып эле сүйлөй берсем болмок экен. Эми Курал мырза абдан туура айтасыз. Жүрөктү өйүп аткан маселени айтып атасыз. Biz 300 партияга эле бөлүнбөй, мусулмандардын өзү башка фыркаларга бөлүнүп кеттик. Биздин чоң аталарыбыз, биздин аталарыбыз окуган намазды окубай, башка жактан үйрөнүп келип окуп атабыз. Бул бейбаштыктын белгиси. Өлкөдө тартип болбосо, бардык тармак ушундай болуп кетет. Ошон үчүн биз каттуу тартип, таза коом курабыз деп атканыбыздын себеби бардыгыбыз бир багытта болушубуз керек. Айрыкча шарият багытында абдан этият болушубуз керек. Мындай кылалы, туугандар. Азыр Исхак Абсаматовичке бир суроо келиптир. Ушул кишиге жооп бергенге мүмкүнчүлүк берели, анан уруксат берели. Бул киши азыр Ошко кетет. Оштон ары карай дагы узак сапарлары бар. Biz Жаллабадка кетебиз, андан ары карай дагы сапарыбыз уланат. Уруксат берелиби? Рахмат. Рахмат. Бир суроо келди. Исхак Абсаматович, сиз мына депутаттык мандатыңызды мурдараак тапшырып койсоңуз боло эле деген. 6 ай калганда эмес. Жакшы суроо. Мен эми депутат болгондо бир топ мыйзамдарды долбоорун иштеп чыгып сунуштадым. Ал мыйзам долбоорлор кабыл алыш үчүн бир топ тепкичтерден өтүш керекти. Алар талкуудан өтүш керек, башка нерсе. Мен сунуштаган мыйзамдары май айында бир-эки айтып кетейин. Мына бул шайлоого карата өзгөртүүлөр сунуштадым. Биринчи, жанакы 5 миллион күрөөнү 1 миллионго түшүрөлү дедим.
7%, 5%га түшүрөлү дедим. Мындай депутаттар менен сүйлөштү, баары исхакка туура колдош, муну кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп айтып атат. Бирок добушка келгенде колдобой коюшту. Мени сунуштаган президенттин кызматынан кеткенден кийин кол тийбестик таптакыр алынсын дегенмин. Ал башкача кабыл алынды. Жогорку кеңеш уруксат берсе, жоопко тартса болот депчи. Мен ойлогондой эмес. Мен айтканмын, президент кызматында тапшырсаң, эл катары болушуң керек. Президент мезгилде иштегенде сага кол тийбестик болуш керек. Сени закон коргош керек. Бирок кызматын тапшыргандан кийин жанагы Ирандын президентине окшоп эл катары жүрөр. Ошол сунуш ишке ашкан жок. Ошондуктан апрель айында менин сунуштарымды четке каккандан кийин мен май айында так туулган күнүмдө арыз менен кайрылдым. Анда мени бошотуп койгула депутаттыктан. Бекер 6 ай калган 6 айда айлык алып мен эмне кылам, уят эмеспи? Мен чимкирик депутаттардан кеттим. Мен такыр депутаттыкка барбайм деп айткан эмеспин. Бирок ишимден болду эми, Кудайга шүгүр, мен жашыма жетип 4 жыл депутат болду. Мен айтып кетейин, ушу 4 жолу депутат болгонума 99% атамдын ысмы, атамдын авторитети ойноп кетти. Аны эч качан танбайм, дайыма ушуну ага тазим кылам. Элиме рахмат. Ошондуктан мен чимкирик парламенттен чыгып кеткенге туура таптым. Ал эми Адахандын жанына турганда мен издеп кетем. 1995-жылы так ушундай караңгы киргенде, бирок кыштын күнү ушул жерде жолушу болгондо көп аксакалдар жок азыр биз менен. Кетти алар. Анын ордуна орто жаштар алдына жылып кетишти. Бирок айрым катышкан болушу мүмкүн. Ал Абсамат Масаличтин жанында жап-жаш Адахан Мадумаров турган. Тагдыр экен, мына сиздердин алдыңыздарда мен турам, Абсамат Масаличтин уулу. Мен жанында Адахан Мадумаров. Ошондуктан мен сиздерге жакшы өзүнү коркойт. Биликти булар. Сиздерден сол сиздерден колдоо көрсөтсөң, бизге көпчүлүк көбүрөөк дош берсеңиздер, биз сиздер үчүн иштеп берели деген. Рахмат. Жолуңуз шыдыр болсун, жолдошуңуз болсун. Адахан дейт, башым таштан жаралсын дейт, көрө албагандардын көзү каттуу айтыпсыздар, эжекелер. Мен ошону окуй албайм. Жөн элем да баратып эле амин деп кое берейин. Бирок жер саткан өкмөттүн паспорт стол начальниктеринин баарын айтып ата-энелердин ордун тебелетпей, ошол жерде сен үчүн ошон үчүн жүрөбүз дейт, президент бол деп, эжең алтын дейт. Калмуратова. Рахмат эжеке. Тилегиңиз кабыл болсун. Менин дагы оюм ошол. Эгерде мен кызмат кылам, же бир жумушка кирем десем, азыр деле кирип алам. Мен мактай алам. Мен аларды көкөлөт алам. Бирок мен намысым ага жол бербейт. 11 жыл болду. Ошол эле келген Отунбаева дагы айтты, бирок мен как маңдайында отуруп, сиз самозванкасыз деди. Сизди эч ким шайлаган эмес деди. Уккансыздарбы? Мен кезинде айткан экенмин, Алмаз Атамбаев 6 жылдан кийин Ала Тоо аянтынан чакырып алып жарыя кылды аны.